Кандайсыңар достор, бүгүн үйдөгү болгон азыктар менен пирог жасап коебуз. Бизге керектелүүчү 3 жумуртка, 1 чыны сахар, 1 чыны май, 1 чыны айран керектелет. Баарын чалып аралаштырып алып, сахарыбызды аябай жакшылап аралаштырабыз. Анан айраныбызды салып аралаштырып, аябай жакшылап аралаштырып алабыз дагы. Анан четинен унубузду салып беребиз. Унуду болсо баарын салып туруп, анан аралаштырып да койбош керек. Аз-аздан салып баарын аралаштырып, массага келтиребиз дагы. Мен болсо лисибизди алып чыгып, кагазым жок болчу, анан мондой эле кагаздан коюп туруп майлап да койдум дагы. Анан тиги немемди массамды куюп алдым. Куйгандан кийин ортодон чыккан идиштерди жууп, жакшынакай кылып чайкап, ортодон баламды мектепке салып келдим. Салып келгенче тиги пирогум дагы аябай жакшынакай болуп күйүп калыптыр. Анан күйгөнү аз келгенсип мен аны чыгарып атып дагы ушинтип сындырып алдым. Анан дагы мондой пирогум мондой болду деп мактанып да баскылап да коюп атпайм, байкадыңар да.